Мал жандыктарды идентификациялоо ишин жүзөгө ашыруу үчүн өлкөдө атайын система ишке кирди. Анын алкагында республика боюнча ветеринардык адистерге окутуу жүргүзүлүп, тийиштүү жабдыктар жөнөтүлүүдө. Компьютер жана смартфондор аркылуу окутуу бул ирет Өзгөн районунда өтүп, ага 19 айыл өкмөттүн адистери катышышты. Алар малдарга бирка басуу мал саноо үчүн ыңгайлуу экенин айтышат. Негизинен биздин айыл өкмөттө бодо малдын так саны жок да, себеби кээ бирлери бар малдарында каттатпай коюшат. Негизинен кыргыз элинде ушундай түшүнүк бар да, 10 мал болсо 5 малын каттатып, 5 малын каттатпай койгон түшүнүк бар. Адамдардын колунда турган малды, койду, башка жандыктардын так маалыматын алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Себеби бул электрондук маалыматтар чогултуу, толук маалыматка ээ болобуз. Өнөктүк өлкөдөгү мал чарба продукциясын экспорттоодогу талаптарды дүйнөлүк стандарттарга дал келтирүү максатында аткарылып жатат. Ал үчүн Орусия $450 000 бөлсө, бюджеттен 40 миллион сом каралган. Бул каражатка мамлекеттик ветеринардык инспекция тарабынан 716 000 бирка алынып келинди. Ар бир мал башына бирка алыш үчүн, бир мал үчүн айта кетсем, бир малга кете турган чыгым бирканын баасы 40 сом болот. Ал эми услугасы болжолдуу эсеп менен 30 сом тегерени. Жалпы 70 сомдун тегерегин. Учурда малдарды идентификациялоо жараяны Кара Буура, Ысык Ата жана Нокат райондорунда жүргүзүлүүдө. Ал эми Өзгөн районунда идентификациялоого даяр экенин райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынан билдиришти. Алар март айына чейин малга бирка бастырып, бүтүрүүнү да пландап коюшканын кошумчалашты. Бул бир вет врачтардын же жайыт комитеттин же бир ушу специалисттердин колунан келбей турган иш. Буга бүт райондогу малы бар фермерлер, мал кармаган өз жеке чарбалар өздөрү активдүү катыш бериш керек. Ири мүйүздүү малдардын идентификациясын жыйынтыктоо ушул жылдын биринчи жарымынын соңуна чейин жыйынтыкталышы керек. Мындай тапшырманы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчилигине берди. Белгилей кетсек, өлкө боюнча 1,5 миллион бодо малга бирка бастыруу пландалган. Жакында ветеринарларга окутуу аяктаса, идентификациялоо иштери февраль айынан башталат. Алмаш Бараталиева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак.